Бақтияр Алиевич. Söz депутат Бақтияр Алиевичте. Чоң рахмат, урматтуу төраға. Бұл мыйзам кабыл алын эле уже ГАИ кызматкерлери видео тартканга болбойт деп, мына биз интернетте көрүп атабыз да видеолорду. Сиздер дагы ошо жөнүндө билесиздерби? Бул боюнча билебиз, Бактияр Алиевич. Бул боюнча эми өткөндө комитетте дагы талкуу болду. Дастан Далайбаевич да бул маселени туура көтөргөн. Бул сиз да туура көтөрүп атасыз. Азыр министрдин орун басарын айтып койсом, сиздер ушу эми ар бир жумада сабак өтүлөт, айтып койсоңуздар, эми өздүк курама жеткириш керек да, мыйзам долбоору бүгүнкү күндө жогорку кеңеште каралууда, кабыл алынган жок деп. Анан кийин экинчиде Эркебек Жумабекович, бул ар бир жарандын видеого тартканга укугу бар. Бул жерде мыйзам долбоор иштелип атат, монтаждап, бурмалаган, учурган маалыматты бурмалаган. Ошого өздүк курама жеткирип койсоңуздар, депутаттар абдан туура маселени көтөрүп атышат. Мыйзам долбоор кабыл электе түшүнбөстүк болбосун, ар бир жарандын милиция кызматкерин тартуу укугу бар. Бир гана жанагы учурларды мен жогоруда белгилеп кеттим. Ошону сиздерден сураныч жеткирип койсоңуздар, Эркебек Жумабекович, өздүк курамга макулбу? Саламатсыз, Юнал Абдуллаевич. Бул боюнча биз жумуш алып барып атабыз. Мыйзам кабыл алынып калса, биз ар бир подразделенияга өзүнчө окуу өткөрүп, мыйзам түшүндүрүп, кайсы убакта кандай болуш керек экенин түшүндүрүп беребиз, окуу өткөрөбүз. Рахмат. Бактияр Алиевич, муну биз жеткиребиз. Азыр да уктуңуз өзүңүзчө. Азыр мыйзам кабыл алына электе эле биздин милиция жол кызматкерлери, мына милиция кызматкерлери ушундайга баратат да. Эгер кабыл алгандан кийин мен ойлойм баш аламан болот деп. Баш аламан болот. Анткени мына бүгүнкү күндө видеого тартканга болбойт деп. Эми видео регистраторлорду койгула деп атабыз. Видеого автоунааларга айтып атабыз, өзүңөр койгула деп. Анан эмне себептен буларга чектөө коюп атабыз? Эми элдин баарын штраф менен, ушундай менен, анан кийин 2 күнгө камайбыз деп эми кыйнай беребиз. Буга бардык коомчулук каршы чыгып атат. Урматтуу министрдин орун басары, мен айтам, ушу мына мыйзамды артка эле кайтарып алсаңыздар, анткени эл каршы чыгып атат. Штраф менен, ушундай элди жазалоо менен биз жакшылыкка барбайбыз. Анан юридикалык билими бар, өзү милиция кызматкери, укук коргоо кызматкери болсо, анан кантип өзүнүн укугун коргой албайт? Аны кайра сиздерге берип атат, укук коргоп бергиле деп турупчу. Урматтуу Бактияр Алиевич, сиз мындай деп айтсаңыз, эгерде алар монтажда бурмалаган учурду айтып атабыз биз бул жердечи. Тарта берсин, эч кандай башаламандык болбойт. Бардык коомчулук бул жерде каршы чыккан жок. Коомчулуктун кээ бир гана катмар айтып атат бул жактачы. Коомчулук буну колдоп атат. Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн, кое туруңуз. Бул жерде сиз бардык коомчулук деп айтпаңыз. Бул жерде депутаттар дагы бар. Бир канча деп сиздин кесиптештериңиз чогуу жазганбыз бул мыйзам долбоорунчу. Бул учурду белгилеш керек. Тарта берсин. Бир гана бурмалаган учурду, болбогон окуяны болду деп чыгарган, жасалмалап, бурмалап, монтаждап. Ошо учурду гана айтып атабыз. Тарта берсин, эч кандай запрет жок бул жерде, тоскоолдук жок. Эми ал боюнча башка мыйзамдар бар да. Кандай мыйзамдар бар? Мыйзам жок үчүн алып келип атабыз биз мыйзам долбоорун. Эми Сүйүн Абдуллаевич, биз сизди сыйлайбыз, бирок күчкө салып, мынтип өткөргөнүңүздү мен ойлойм туура эмес деп. Кандай күчкө салабыз, Бактияр Алиевич? Кандай күчкө салабыз? Мыйзам долбоору тармакта иштегенсиз. Бирок мына өткөндө айттыңыз мугалимдерге деп турупчу. Бул жерде биздин ГАИ кызматкерлери айтып атпайбы, мыйзам кабыл алынды деп туруп, 5000 сом штраф деп туруп айтып атпайбы? Эми көрүп атабыз да, кабыл алына элек биринчи окуудан өткөндө эле ушинтип айтып атышат да. Кабыл алгандан кийин эртең биздин мына ушу тармакта биздин блогерлерибиз, активисттерибиз ушу тармакта реформа жасаганга чоң салым кошушту. Ошолордун эмгеги менен бүгүн бир аз тартипке келип калган биздин ГАИ кызматкерлерчи. Аз ошолордун укугун чектеп коюп атабыз. Ошол себептен мен өзүм каршы добош берем, жана депутаттарды ошого чакырам. Эми сиз өзүңүздүн оюңузду айта бериңиз. Биз ошо блогерлерге дагы биз ыраазычылык айтабыз. Алар абдан милиция кызматкеринин коргондоруна чоң салым, жардам берип жатат. Биз аларды эсепке алабыз. Бул жерде биз милицияда бул
Şu коомчулуктун bir bölügü, bu militsiyadagы эртеден кечке ушу мамлекет тынчтыгын коопсуздук сактайт, стабилдүүлүгүнчү. Сиздин, биздин бардын коопсуздугу эртеден кечке чейин. Ошолордун укугун биз бул жерден эметип атып коргоп атабыз. Сиз кайра мыйзам чыгаруучу депутат болуп, сиз кайра мындай мыйзамды туура колдошуңуз керек, урматтуу Бактыйыр Алиевич. Сиздин өзүңүздүн оюңузду мен оюңузга бир нерсе деп айта албайм. Ооба, бул менин оюм. Эми тергөөгө, туура тергөөгө болсо маселе жок, мугалимдерге болсо маселе жок. Тергөө убагында ансыз деле аны тартканга уруксат бербейт. Тергөөгө киргенде телефонун алып коюшат. Бул көчөдө жүргөн биздин баягы участковыйлар менен милиция жол коопсуздугун камсыз кылган гаилер жөнүндө сөз болуп атат. Ошол себептен мен буга каршы добуш берем. Рахмат чоң. Siz bilesizби, şu көчөдө жүргөн участковый милиция кандай кыйынчылыкта иштейт? Күнү түнү, ызгарды суукта мына караңыз канча суук, күнү түнү иштейт. Ошолорго ыраазычылык билдиришибиз керек биз бир кайраданчы. Мен аларды билем, кыйынчылыкта иштейт. Эми алар укук коргоо кызматкерлери өзүнүн укугун өзү коргой албаса, анда билбейм, элдин укугун коргогону, эл өзүнүн башка ошо кайрыла турган милиция болсо, булар видео менен өзүн өзү коргогонго элибиз милдеттүү деп эсептеймин. Элибиз ошого укуктуу. Бардык эле элди кыйноо менен, штраф менен, камоо менен бул жакшылыкка алып барбайт. Эртең тарых астында жооп бергенге убакыт келет. Чоң рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок. Hüseyin Abdullaевич, комитеттин корутундусун окусаңыз болот. Рахмат, урматтуу ага. Комитеттин корутундусу Кыргыз